Hürmetli elim, benim balam şu Kütbüdün ulu Joldubayam bir yıl orup kalıp, şu Indiya cergesiga barıp, şu borunu almaştırıp, жақşı olup geldi. Oşoğa elimiz, jurtubuz, Nayman elim, Erkin, Begavat, Jide, Мәчиттerdagi imamlar bardığı jardamı menen, eldin jurttun jardamı menen benim balam oşo Indiya cergesiga barıp, borunu almaştırıp, жақшы olup geldi. Elimizge rahmat, jerimizge rahmat, şu bardık, şu jardam kılgan bardık, Nayman elderimiz, ketteyi kiçiklerin bardığıga. Şolardın katarı da baldarımdın joldoş, temtuşlarıga, мәчitlerge bardığıga tereň rahatsızlığımı bildirem. Şonun menen birge şu Indiyadagi oşo vraçlarga, oşolardın çınıklası menen жақşı kılıp, жақşı niyeti menen жақşı kılıp bergen üçün çoğun rahmat aytam. Oşolarga sebepçi bolgan Azamat Baymatov boldu. Azamat Baymatov'am жақşı olup, elge jurtka kızmat kılıp jüre versin. Kudaya şu Indiyadagi şu vraçlarga hem çoğun rahmat. Benim balamdan başkalarıga hem uşunday jardamdardy kılıp bardığı şu şunday kıynalıp kalgan vaqtda şunday жақшылыктарды көрüp jüre verişige men tilekdeşmen. Şu vraçlarıga hem çoğun rahmat. Kem bolsun, iş kılıp жақşı olup jüre versin. Урматтуу бир туугандар, биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз дагы бир жолу, дагы бир мекендешибиздин ден соолугунун жакшырышына себепкер болду десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан мына Жолдубай байкемдин үй бүлөсү, биздин косунубуз бир эле Жолдубай байкени эле эмес. Бүгүнкү күндө ал Жолдубай байкенин үй бүлөсүн, энесин дүйнөгө жарык дүйнөгө алып келген, бир туугандарын, тууган уругун, эли журтун сүйүндүрүп турат. Мындай биздин ынтымактуулугубуз күн санап курчушун Кудайдан тилейбиз. Ушундай баягы башка мүшкүл иш түшкөндө тирек болчу айланада адамдар болсо, жакшы адамдар менен дүйнө сакталып турат дейт. Ошондуктан жакшы адамдардын саны кемебесин, ушундай бир кол сунуулар менен, биримдигибиз менен, патриоттулук бир сезимдер менен бирибизге кылган жакшылыгыбыз күн санап күчөсө, биздин Кудай буйруса бир эле үй бүлөбүз Кыргызстан өнүгөт, өсөт деген үмүт чоң. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мына азыр бул үй бүлөдө дагы эненин берген батасы, элдин берген батасы жалпыбызга кабыл болсун. Мен бул жерден эмнени айткым келет? Мен бул жерден ушул биздин жүрөгүбүздөн жасап жаткан элибиз үчүн жасап жаткан ишибизди бүгүн бурмалагандар көп. Бүгүнкү күндө ушундай биз видеолорду чыгарганыбызда ал кайрымдуу бол фонду менен барбай эле, аларга акчаны жегизбей эле, мындай эле жол менен барсаңар болот деп ара жолдо калтырып аткан адамдар көп. Мен эми бул жерден айтайын дегеним, бизге эле келгиле дегенден деле алысмын. Болгону гана туура багыттуу жол көрсөтүү аракетин биз жасап келебиз. Бүгүнкү күндө ошол алыскы чет жакка чыгып, мына Турцияга, Индияга жана башка өлкөлөргө чыгып, ошол жарым жолдо калып алданып, ыйлап, ошол жактан акчасы жетип жетпей, бүгүнкү күндө ошол бул дүйнө менен кош айтышып, кыймылда барган денеси кыймылсыз келип жаткан биздин мекендештердин тагдыры бизди өкүндүрөт. Ошондуктан бекемдеп бир барып келүүсүндө толугу менен көзөмөлдөп, ушул ишке биз себепкер болгондугубузга биз жамаатыбыз менен жалпыбыз ушунчалык ыраазыбыз жаратканга. Себеби биздин максатыбыз дагы бир жолу орундалды. Анткени биздин максатыбыз ушул адамдарга бир зыяныбызды тийгизбей, пайдабыз тийсе экен. Ушундай бир караңгыдаш жанып турган бир шамчак болуп жанып берсе экен деген үмүттөрүбүз чоң. Дагы бир жолу Жолдубай байке, бекем ден соолугуңуз бекем, өмүрүңүз узак болсун. Кудай буйруса мындай оору сыркуудан деги эле алыс болуңуз. Мындай оорудан мындан кийин жашоо өмүрүңүздө уулдарыңызда эмес, урпаңыздарда болбосун. Биз да тилектешпиз. Аллах Таала бардык ошол мекендештерибизге ден соолук өмүр берсин.
Кудай буйруса амандык берсин. Буйруса байке, Аллах Таала мээримдүү зат. Жаратканчы бергендин артынан шыпа берген болсун байке. Көптүн катарында ошол жакшы болуп, ден соолугуңуз жакшырып, балдарыңыздын каршысында аман тургандыгыңыз биздин чоң кубанычыбыз байке. Кыргыздын саны кемебесин, көбөйсүн дегендер, ушул балдар ата мээримине зарыгып, жетим калбасын дегендер, ушул эстүү жандар, эртеңкини ойлоп, акыретин ойлогондор, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшайм дегендер, келиңиздер. Сөзсүз колубуздан келген, менин колумдан келгени мен кылайын, сиздердин колуңуздардан келген сиздер кылып, кимибиздин колубуздан эмне келсе ошону кылып койсок эле, бул бир туугандарыбыз Кудай буйруса катарыбызда толуктап бактылуу өмүр сүрүштү жараткан насип кылсын. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Колубуздан келген жакшылыкты эч убакта аянбайлы, эч кимибиз оорубайлы Кудай буйруса, байке. Кайтып карасам дагы Тишип аяктап бир жыл ооруган, ошентип оору чыгып кетти деп аса оору жатканда Жолдору оңудан келип, балары менен эле иштери жүрүшүп, бир 15 күндү неме кылышып эле операция болду. Тез эле неме болуп. Иши раса оңудан келди да. Кудайым өзү оңдоду да. Şifasını versin жақсы. Şifasını verdi Allah'ım özü. Kasardı bergende şifasını koşu verdi. Oşoy da şifasını uzun ömrümen, rızk eşiğimen versin Allah'ım. Аллах Таала биздин ар бир кадамыбызга сооп жазган болсун деген чоң үмүттөбүз. Бул жерге келишти дагы биздин максатыбыз. Ушул кимдир ушул байкелерибиздин, бир туугандарыбыздын ден соолугунун жакшырышына биз себепкер болуп калсак, жараткан баарын көрүп турат, билип турат. Бизге берүүчү сыйлыгы ушул ата энебизге, балдарыбызга, өмүрлүк жарыбызга, жакындарыбызга ушул ден соолук берсе экен деп тилеп, ушул кадамдардабыз. Ошол кимде ким ушул байкебиздин канчалаган бир туугандардын ден соолугунун жакшырышына бир сомчулук салым кошсо, ошол кошкон бир туугандарга үй бүлөсүнө Кудайым Таалам ошол ден соолук берсин, оору эмне экенин сездирбесин да билгизбесин. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сиздерге окшогон бир туугандардын жардамы менен, ушул бир туугандарынын байкемдин, ушул жакындарынын, ушул баарысына терең ыраазычылык. Анткени бир үй бүлө көтөрүп, бир үй бүлө бул акча менен бул жака келиши өтө кыйын. Анткени $30.000 бул бир үй бүлө үчүн биздин Кыргызстанда тапкан айлык маянасы жетпей турган каражат. Ошон үчүн ушул жерде байкемди да жалгызсыратпай, мына жакындары, бир туугандары бар. Ошон үчүн мына бүгүн терең бир сүйүнүчтөбүз байке. Ушул жака келип жетти. Канчасы келе албай жатат да буякачы. Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, ушул туугандар, бардыгы жакынкы тааныштар, Бегават, Найман, Жиде бардык айылдарга, жакынкы айыл мечиттерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушулардын жардамы менен, элдин жардамы менен, туугандардын жардамы менен ушул акам жаныбызда, алдыбызда отурат, кубанычыбыз ичибизге батпай сүйүнүп отурган кезибиз. Ушу Азамат Байматов, Кайрымдуу Конторго да чоң ыраазычылык билдиребиз. Колунан келишинче жардам берди. Бизден дайым ошо кабар алып, сурап, эмне жардам керек экен бардыгын сурап турду. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул Байматовдордун жардамы бизге ошо өзүбүзгө шот ачып,
ушул видеолорду, сүрөттөрдү элдерге таратканы жардам берди. Бардыгы түшкөн шоттор өзүбүзгө түшүп атты. Эч бир кандай алданган жер болгон жок. Ошо Азамат Байматовго чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушулардын элдин бардыгын себебинен биздин жаныбызда ушул акам кайрылып келип отурат. Чоң рахмат сиздерге. Врачтар айтты да, донор больноюңардын кан группасы экинчи экен. Сиздерге экинчи группадагы донор керек болот. Сиздердин донор алып келген доноруңуздар биринчи группа болуп калды. Сиздер биринчи группа таап келиңиздер депчи. Анан биз издеп экинчи группа таап келиңиздер деди. Биз туугандарыбыздан сурасак бардыгы эле экинчи группа, биринчи группа болуп калды. Анан экинчи группа болгондору мурда гепатит менен ооруган болуп калды да. Анан врачка айтсак, эми сиздер колдон келишинче аракет кылдыңыздар деп койду да. Анан кайра биз эмне кылышыбызды билбей, алып келген донорлорубуз кайра Жалал Абадка кетип, Суу Самарга жетейин дегенде мен Азамат байкеге чалып, ушундай болуп атат, бизде мүмкүнчүлүгүбүз жокпу, бизде шанс жокпу десем, анан жакшы, бул жакта айтып калышты, силерде эки вариант бар. Ошол доноруңарды эметсеңер болот, кандын группасын бирдей кылып нормалдаштырсаңар болот. Эмесе дагы силерге Индиядан мен переводчиктин эмесин берем деди. Индия менен байланыштым, сразу эле байланышсам, жок, бул биринчи группа, универсальный группа, любой кандын группасындагы больнойго түшө берет деди. Анан биз кандайдыр бир ушундай үмүт учкундары берилди да бизгечи, бул жактан кайрымдуулук фонддончу. Анан ошентип сүйүнүп, анан бул жака келдик. Суу Самырдан кайттык да, биз Суу Самырдан кайрап келдик. Бүгүн биз мантип кубанычыбыз койнубузга батпай отурабыз. Акам жолдубай Индия жергесине барып орун алмаштырып жакшы болуп келди. Ушуга себепчи болгон кайрымдуу фондко, ошонун жетекчиси Азамат Байматовго жана ошонун бардык жамаатына рахматыбызды айтабыз. Биз жол таппай калганда ушул кайрымдуулук фонд бизге жол көрсөтүп, Индиядагы врачтар менен байланыштырып, ошентип акам жакшы болуп келди. Анан ошондой эле бардык кыргыз элиме, Нурукка, эли журтка, тааныштарга бардыгы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ассаламу алейкум, кайрымдуу мусулман элим, сиздердин, досторумдун, бир туугандарымдын жардамы менен азыр ден соолугум жакшы. Операция ийгиликтүү өттү. Кайрымдуулук фондунун жамаатына, Азамат Байматовго, Ражаб агабызга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Индиянын врачтарына да рахмат. Элдин оорун жеңил кылып, элдин уулу болуп жүрө бериңиздер. Аллахым сиздерден разы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар.